2019 жылы акча бөлүнүп атайын. Баягы абанын кирдигин, тазалыгын өлчөөчү приборлор сатып алуу болжолонгондо 38 миллион сом бөлүнүп. Бирок силер ошону сатып алган жоксуңар, тендер өткөрө алган жоксуңар да. 2020 жылы кыла албадыңар, 2021 жылы ошол акча каралдыбы, болсо качан сатып аласыңар? Анткени азыр көп нерсени көп эксперттер азыр танык аныктай албай атат да, абанын кирдиги эмнеден болуп атканын. Ошон үчүн маалымат берип коюңчу. Качан сатып аласыңар, качан орнотосуңар, кайсы шаар орнотосуңар? Урматтуу Абдувахап Мамат Расулович, өткөндө биз комитеттен карап атканда да жооп бердим эле бул боюнча. Азыр кеңирээк маалымат берип коеюн. 2019 жылга ошо экологиялык фонддон 38 миллион каралыш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир да тыйын каралган жок. Бул боюнча азыр ишти жүргүзүп атабыз. Финанс министрлигине тиешелүү каттарды жолдогонбуз. Ошондой эле ал фонд убагында билесиздер да ГАОстун карамагында болгон, жоюлуп кеткендигине байланыштуу азыр түздөн түз каржылоо финанс министрлигине жүктөлүптүр. Ошондуктан биз азыр бүгүнкү күндө финанс министрлиги менен иштерди жүргүзүп атабыз. Бул 38 миллион долларга ошол эки абаны өлчөө боюнча приборлор коюлмак Бишкек шаарына. Кудай буйрса 2021 жылы бул ишти улантабыз. Бул 38 миллион доллар эмес, 38 миллион сом. Финанс министрлиги жооп берип койгулачы, 2021 ошо акчаны бересиңер, бербейсиңерби? Саламатсыздарбы? Бул каражатты биз азыр бюджеттин алкагында карап атабыз. Кошумчада каражат болсо да кошумча кошуп беребиз. Жок, сиз так жооп бериң. Бюджет кабыл алынды. Барбы жок акча? Бересиңер, бербейсиңерби? Так айттыңыз. Жок, менде азыр маалымат жок экен. Маалымат билиңиз, эмне келдиңиз анда бул жерге билбесеңиз? Тактаңыз анда. Бул маселе боюнча бизди чакырган эмес да, билген эмеспиз. Бул акчаны бериш керек да. Бул таза аба маселеси эң чоң актуалдуу маселе болуп атпайбы? Билиш керек да, эмнеден кир болуп атканын.